Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Чыгаан педагогдун өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китеби жөнүндө учкай кеп. Гапыр Мадаминов атуулдук коомдук активдүүлүгү жогору, сынчыл педагогикалык интуициясы, аналитикалык ойлоо маданияты күчтүү инсан катары бүгүнкү кыргыз мектептери туш болгон көйгөйлөрдү башкалардан баштараак баамдап, чечүүнүн жообун издеп, жолун чабуудан чарчабаган, кызылдай мээнеткеч, чыныгы лидер, педагог. Кыргыз мугалимдери Гапыр Мадаминовдун алыскы айылдык мектепте ата-энелер, окуучулар бирдикте жетишкен педагогикалык табылга, тажрыйбаларынын артыкчылыгын жана перспективалуулугун эбак таанышкан. Анын калеминен жаралган ар бир китеп эгемендүүлүк доорунан бери кыргыз мектептерине кеңири таанылып таркап, кайтарымдуу колдонуп келет. Ал Кыргыз Республикасынын түштүгү менен түндүгүн түрөө кыдырып, алыскы аймактардын мугалимдери менен жолугуп, өз идеяларын, тажрыйбаларын тааныштырып, аларга чыгармачылык дем, шык берүүдөн чарчабай келет. Таанымал таланттуу педагог менен өткөрүлгөн ар бир мындай жолугушуу олуттуу педагогикалык агартуучулук иш-чара катары таасир калтырып келет. Анткени анын башкаларга сунуштаган кеп-кеңештери жана насааттары педагогикалык башка билим берүү мейкиндигинде жаралган китептерден эмес, педагогикалык акыйкаттын асыл топурагынан, башкача айтканда Гапыр Мадаминовдун өзүнүн жана кесиптеш санаалаштарынан, көп жылдык тажрыйбасынан өнүп чыккан. Мен автордун мындан мурдагы акыл эмгегиң маданияты, ата-энелер сиздер үчүн устаттык өнөрү аттуу китептери жана алардын негизинде жазылган кандидаттык диссертациясы менен жакындан тааныш адам катары бир нерсени ишенимдүү белгилеп кете алам. Анын эмгектери билим берүү процессинин бардык катышуучуларынын, окуучу, мугалим, ата-энелердин ишмердүүлүгү текши жана өз ара биримдикти, уюштуруусуз, натыйжаны камсыз кылуу мүмкүн эмес деген заманбап билим берүү философиясына негизделет. Ал эми анын өзүн өзү тарбиялоо аттуу жаңы китебин мурдагы эмгектеринде өзү тарабынан өнүктүрүлүп келген идеялар менен ишенимдердин дагы бир кыры катары кароого болот. Китепте баштан аяк кызыл сызык менен белгиленип өткөндөй, балдарды инсан катары өнүктүрүүдө аларга жардам берип, жол көрсөтүп, илхам берүүгө болот. Бирок ийгиликке ар бир бала өзүнүн иш-аракетин, жүрүм-турумун анализдеп, дурус жана буруш жактарын таануу, кем өксүктөрүн толуктоо, түзөлтүү, өркүндөтүү аркылуу жетише алат. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китеби өзүн өзү тарбиялоонун инсан үчүн маанисин, зарылдыгын, түйүндүү түйшүктөрүн, багыттарын, метод ыкмаларын түгөл камтыйт. Мектеп окуучулары үчүн өзүн өзү тарбиялоо багытында башкалардын өмүр өрнөктөрү менен тажрыйбалары берилген. Инсандын өзүн өзү тарбиялоосуна илхам же түрткү берип, көмөк көрсөтүү үчүн китеп таасирдүү икая, насааттар, залкар ойлор, пикир сунуштар менен шөкөттөлгөн. Автор адамдар өмүрүнүн бардык баскычында өзүн өзү тарбиялоого муктаж болоорун белгилөө менен аны ар бир куракта кандайча уюштуруунун усул ыкмаларын сунуштайт. Ошондуктан китептин бардык курактагы инсандар үчүн пайдалуу болоору шек жаратпайт. Эмесе китептин авторуна илимий педагогикалык чыгармачыл ийгиликтерди каалоо менен өзүнүн инсан катары өнүгүп калыптанышына, өзү жоопкерчилик алууга ниет кылып, ыкласын койгон окуучу жаштардын катары калыңдашына, жардамчы, көмөкчү болушуна тилектеш экенимди билдирем. Акматали Алимбеков, Манас университетинин педагогика кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китеби бул тарбиялоонун мазмуну, мааниси, зарылдыгы, багыттары берилген эң сонун китеп. Пикирин билдирген агайга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Аны сиздерге жеткизген Салтанат Бейшенова, Талас облусу.